4,5 миллион эгерде растрата кылып жеп койгон киши болсом, мен мындай машина айдабайт болчумун. Мына азыр көрөсүңөр. Жерде турат, задний бере албайм. Түртүшүм керек. Прокуратура 4,3 миллион Бишкек жарык растрата кылгандыгы жөнүндө маалымат чыгарган болчу. Тактабай туруп маалымат бермей чарасы бар. Биринчиси. Сиздин мойнуңузда вообще бир да эме калбайт буюрса, монун баарын жапсак. Андай интригага мен катыша албайм. Мен мындай отчет бар экен, мен көргөн эмесмин. Күйүп атам да актай жерденчи. Анын мойнунда ошончо миллион материал мойнунда илинип турат. Акт выполнения работаларын катып салып, биздин руководство билбей калыптыр да. Силерде именно 2 экземпляр бар. Меня вот этот удивляет, Айнагүлче. Сиз жеп коюп турсуз. Мынакей бул киши чалып туруп айтты. Сиз иштеген турбайсызбы? Силер 4 миллион бирдеме сомду жеп койгонду тастыктап атышат азыр. Ошондо Маалымат чыгып кетти. жеген болуп атасыз. Жеген жоксуз да, туура? Маалымат чыгып кеттиби? Мына маалымат чыгып кетти. Растрата 4,3 миллион деп. Растрата бербеди. Акипресс. Жок, аны деген тастыкташ керек Жок, да. ошо маалымат берди, чыкты, мына растрата. Бербеди. Растрата. Эми алар эмне деп берет? Чулукка 4,3 миллион Бишкек жарыктан растрата деп чыгып атпайбы? Эми аны сиз прокуратурадан келип сураңыз, мен аны. Бирок прокуратура материал силер берип атсаңыз. Эми биз прокуратура Буга чейин прокуратура 4,3 миллион Бишкек жарык растрата кылгандыгы жөнүндө маалымат чыгарган болчу. Ал Бишкек жарыктан эмне болуп жок болгон, бул акчалар ким аркылуу жок болгон, кайсыл балким материалдыкпы же акчалай түрдө жок болду билейм. Ошону биз азыр Бишкек жарыкка келип тактоо үчүн келдик. Бишкек жарыктын жетекчилиги кандай дейт? Бул боюнча 4,3 миллион сом боюнча алдыда көрөлү. Мындай болуп атат. 4,3 миллион сом растрата болуптур. Ошол ким аркылуу, эмне негизде, кантип? Хорошо. Аты жөнүм Токтогонов Ильяр Таштемирович, Бишкек жарык ишканасынын директору болом. Сиз сурап аткан жана 4,3 миллион сом деп прокуратура интернетке чыгарган боюнча маалымат берип кетсем, чынында ал заявленияны биз жазганбыз прокуратурага, город Сиздер аркылуу? Биз аркылуу город Бишкекке. Анткени себеби ушу мен ушу директор болуп келип, анан ошол эмени бухгалтерия айтты да, ушундай отчет бербей атат. Начальник капиталдык курулуш башкармалыгы бар бизде. Ошонун начальниги отчет бербей, ошо жумуштан кеткен болчу да. Жумуштан кетип отчет бербей кеткен да. Жумуштан кетип, бирок отчет бербей. Отчет бербей кеткен. Өзүнүн мойнунда ошончо тыйын материал бар болчу да. Ошол 4,3 миллион сомдук материал. Это материал. Анан отчет бербейт. Аны биз 2-3 жолу чакырабыз. Келип отчет берип коюңуз десек, ал мен көлдө жүрөм, тикта жүрөм, мыкта жүрөм, бошоп айтам деп. Анан үйүнө дагы 1-2 жолу кат жибергенбиз, кат аркылуу. Ой, келип отчет берип коюңузчу, каякта коюлду, эмне коюлду десе. Макул деп эле 1-2 жолу келип кеткен. Келип кетип эле анан ушу жарым саат отуруп эле бухгалтерия менен иш алып бара албай эле, өзү көрсөтө албай каякта эмне экенин. Ошол ойдон келбей коет. Анан биз айла жоктон аргасынан кайрылганбыз прокуратурага. Тактап берди. Ушундай отчет бербей атат, эметип атат. Эми каякта деген ошо растрата биз билбейбиз да. Может, ал материалды каяка койду, эмне кылды? Ал эми начальник өзү начальник болгондон кийин ушу шаардын анын мойнунда ошо опоралар шаар боюнча коюлган. Опора, мамчалар, кабелдер, ошондойлор бар болчу да. Анан кийин азыркы убакта прокуратура эмеге. Азыр прокуратурада акасы эме следствияны алып койгон себебинен азыр МВДга өткөрүп берди. МВДда азыр ошол иш эме каралып атат. Бирок МВДда мындай болду. МВДга ошо тиги начальник капитальный строительствода чакырды. Биздин бухгалтерияларда барып, аз такташып, ал киши келип, азыр такташып, отчет берип, каякта эмне койгонун көрсөтүү иштери жүрүп атат. Ал ушу киши уже 2-3 күндөн бери бизде жумушта келип отчетун берип атат. Бирок толук кандуу бере элек, биз анын отчетун кабыл ала элекпиз.
азыр ошо жартылай уже аныктап каяка койгонун эмне кылганын ал киши жумуштан чакырсак болобу өзүңгө? Жок, ал жумуштан кеткен да. Жок, азыр биякта да отпайсызбы ошо? Жок, бүгүн келген жок болуш керек. Бүгүн келген жок. Мурунку жумада 2-3 жолу келди. Бирок мындай да, негизи кайсы эле мекеме болбосун алдын ала ички внутренний аудит дейбизби же комиссия дейбизби түздүрүп, баарын текшертип, тактатып, анан жетпей калса анан тийиштүү органдарга маалымат берет эмеспи? Анан сиздерде эмне себептен андай болгон? Бизде бухгалтериянын эле эмеси менен, информациясы менен бухгалтерия айтты да мага. Келбей атат, отчет бербей атат, мойнунда момча акча бар, материал бар депчи. Эгер азыр ал кишиники так мисалы интернетке мисалы чыгып кетти, анан ал азыр тергөөдө жүрөт да мисалы. Анан эртеңки күнү аныкы баягы маалыматтар бар так болуп, эч кандай растрата болбогон болсо кандай болуп калат? Отчетун берсе, азыр бүтүп барып фиксироваться деп атат да. Азыр отчетун бүгүнкү күн менен берип атат. Ал кезде ал отчет берген эмес. Анын мойнунда деген ал материально ответственное лицо. Анын мойнунда ошончо миллион материал мойнунда илинип турат. Ал киши отчет бербесе, биз аны эчтеке кыла албайбыз. Ошо ойдон тура берет. Бухгалтерский эмеде 1С программа бар да. Мойнунан эч ким ала албайт. Башка анын астында башка сотрудниктер дагы, комиссия деле эчтеке ала албайт. Өзү келип отчет тапшырмайынча. Анан азыр ал МВДга эмет түшүнгөндөн кийин уже келип отчетун берип эметип атат. Ал киши бизге айтып жатат да. Мен сиздер байланыштырдыңызбы? Мен баарын тактап бердим, бүт баарын жазап бердим, дайындап бердим деп ал тургай кайсы маал каяка орнотулганына чейин бизге көрсөтүп берди. Анан бухгалтерия азыркы жаңы келген бухгалтерия, бүт баарын тактап, дайындап берген экен, бирок сиз аны кабыл албай атпырсыз, кол койбой атпырсыз. Атайын комиссия түзүлгөн бул боюнча. Комиссиянын башчысы зам директор, ушу Бишкек жарык ишканасынын анын астында башкы инженер, башкы бухгалтер, анан кийин башкы сотрудниктер бар. Азыр алар бир сыйра карап, берген эмесинчи, отчетунчу карап туруп, анан кийин акт түзөбүз. Акт түзүп туруп, МВДга алып беребиз. Мына киши келди, отчетун берди. Мына комиссиянын актысы деп. Бул МВДнын требованиясы. Мурда эле кылса болот беле? Мурда ошо келбей койбоду. Өзү келбей койду. Өз бир нече жолу чакырдык, катта жаздык, кат аркылуу да меттик. Алай мурдакы кеткен бухгалтер менин отчетумду албай койгон. Мурдунку кеткен бухгалтер менен ошо кичине мындай эме жанагындай интрига деп коебу. Келиңиз байке. Ошондой. Отуруңуз. Кандай суук байке? Кубаныч мырза, мындай болуп атат. Сиз эмнеге келбей койдуңуз? Отчетту убагында бербей койгон экенсиз. Эмнеге? Мындай болот. Бул Элдар Таштемирович главный инженер болуп турган убакта бухгалтериядан менин отчетумду такыр кабыл албай коюшат. Элдар Таштемирович, сиз деле в курсе болупсуз. Помните, Айнура Дамировна отчетум албай атат деп мен канча ызылдашып жүрдүм февралда. Мартта ошонун негизинде менден отчет албайчы, такыр кирсек эле жарабайт деп хорошо деп директорга кирип туруп, я увольняюсь, мен бул жерде иштеше албайм. Бухгалтериңар менин отчетумду кабыл албай атат деп мен кеткем. Анан чалып чакыртышты. Элдар Таштемирович директор болуп калды. Мен келгем. Эми Элдар Таштемирович, сиз билесизби, билбейсизби? Но мени чакыртып бухгалтерияга киргенде сиздин зам директоруңар Кубан Айнура экөө туруп, мен Айнура Дамировнага көрсөттүм. Мына отчетум турат. Мага оны көрсөтпөйт белең суагында. Отчетум турат. Мондай кол менен материальный бухгалтер принимать этти. Доулбеков монту утверждать этип атат. Десем, Айнура Дамировна айтты. Доулбековун кол кое берет деди. Дегенден кийин сиздин замыңыз Кубаныч айтты. Анда деди, отчетуңузду жүргүзүш үчүн келиңиз деди. Хорошо дейин десем, Доулбековдун үстүнөн мондай мол объектиге материалды буу алып бер деп жазып бересизби деди. Анан хорошо мен билбейм ал жөнүндө. Көрдүңөр, сизге курска койгон эмес. Бул жерде ошондо алда кагазыңызды көрсөттү эле. Мага эмне келген жок белеңиз? Жок. Андан кийин хорошо деп эме. Мен бул война мындай отчет жүрбөй аткан эмне себептен башталган? Башы эмнеден? МП Бишкек Светти мен сотко бергем. Своевременно айлыгымды увольнениядан кийин мыйзам түрүндө 2 күн рабочий күндө айлыгымды которуш керек экен.
МП Бишкек сот айлығым которбой койду. Мен сотко бердим. Ошондон кийин башталды. Мага сотко келип жүрүштү. Главный инженер келип айтты. Акыркы 6 ноябрда сот болуп, МП Бишкек сот менен утуп алганда, главный инженер менен зам директор келип айтты. Оразалиев, эми зачем соттошуп аркы берки? Сен келип деди. Сен келип отчеттордучу жүргүзүп бер. Жүргүзүп берсең, Айнура Дамировна акт выполненный работаларды катып коюп тур. Сен келип могул материал моякта турат, могул материал моякта турат деп айтсаң, биз Айнура Дамировнаны жумуштан кетиребиз деди. Мен анда айткам, мен барбайм. Андай интригага мен катыша албайм. Эмне үчүн дедим, айттым. Отчетторум октябрь, ноябрь, декабрь, январь отчетторун, пожалуйста, көтөргүлө дедим. Ошондогу материалдар азыр силер берип аткан, эме кылып аткан укпай коюшту. Анан мына жакында следователь прокуратурага бардым. Прокуратурага барып, Элдар Таштемирович, сиз айтыптырсыз. Мына прокурор дословно мага айтты. Оразалиев 4,5 миллион отчетун берген жок. Мен билбейм бул материалдар каякта экен деп. Туурабы? Мен ал материалдарды көргөн эмесмин, ооба. Мага прокурор ошентип айтты. Ооба. Ошентип айтты деди. Например, Токтогонов билбейт экен деди. Сенин материалың каякка койгон, ошон үчүн сенин үстүнөн арыз жазып атат деди. Ну хорошо дедим. Следовательге келип отчет бербесеңиз анан жазабыз да. Эми аны сүйлөшпөдүк белек эми. Элдер, могу отчеттор турат. Силер берген мен прокуратурага берген материалыңар азыр урсат, мен ушуну бир көрсөм болобу? Болот му? Мен биринчи жолу азыр сиздин колуңуздан алып атам. Мен мындай отчет бар экенин мен көргөн эмесмин, чын айтканда. Бар болчу, Элдер Таштемирович. Анан бар болсо анан эмне анан кийин келип эле мен көрсөтүп Элдер Таштемирович, мындай да прокуратурага бергенге чейин силер внутренний аудит жүргүзүшүңөр керек болчу. Айнура Дамировна монтип отчет бербей атат. Неоднократно мен айтпадым беле, мен отчетторум бар. Сиздин замыңыз, сиздин главный инженериңер сотко чейин барып жүрүштү. Жок, ошол эле Аккорпоева, мына азыр Аккорпоевадан сурасаңар болот. Эмнеге Аккорпоева азыркы күнгө чейин ошо тиги сиз азыр отчет берип атпайсызбы? Отчет берелик деп бизге информация берип атат. Азыр ошо мурунку главный бухгалтер менен анан Аккорпоеванын бизге берген информациясынын негизинде анан биз кайрылдык да. Эми мындай, Элдар Таштемирович, мындай да, ошо информацияны биринчи далилдеп туруп берилет негизичи. Силер мындай айтканда бухгалтердин сослов бердиңер, туурабы? Оразалиев мына отчет бербейт. Бул документтериңизди биз көрбөсөк Не может такого быть. Может быть. Мен көрө элек болчумун, чын. Элдар Таштемирович, акт выполненный работу канча экземплярдан жасалат? Айтыңызчы. Эми туура айтып атат. 3 экземплярдан, 3 экземплярдан жазылат да, ооба. Макул, бул башкы бухгалтеранын катышкан күндөрдө 2 бар да. 2 бар да. Плановый экономический отдел деди. Же, мындай да, мен биякта эми башчы болуп отурам азырчы. Мага информация берет. Бухгалтерия берет, эконом отдел берет, например, информация берет. Ошол информациянын негизинде бизде юрист бар. Юрист болуп иштешет. Анан кийин аткарылган жумуштардын актысынча бир эле жерде болсо мейли бухгалтер катып салыптыр же башка кылып салыптыр же алып бербей атат деп десек болот. Сиз мына өзүңүздөр айтып атпайсыз, ооба 3 деп атпайсызбы? Андан бир 2 жерден кое турчу, тиги бухгалтердики келбей атат. Экөөнү алып келгилечи, экөөңөр. Эконом отдел. Кимден сурайын? Жок, мага берсеңиз мен бир Калпбек азыр мага берсеңиз ушактан уверен айтсаңыз болмок да. Элдар, мен бергем, кана депчи. Элдар, 3 экземпляр кимге бердиңиз эле? Плановый экономист Айнагүл эжени чакырасыңбы? Мейли? Ишенесиңби, Элдар? Менде мону отчеттунчу, менде копиясы эле. Мен чын айткандачы, Элдар, мону копиясы эле. Отчеттун баары бухгалтерияда болот. Токтогонов монтип кол коюп бергенден кийин, например, Доолбеков отчетту кабыл алдым дегенден кийин, мен бухгалтерияга берем алып папка. Мен барам, өзүмө только копия эле чыгарып алам. Ну, почему билбейм, силер Айнагүл же? Акт выполненной работы. Силер бизге выдавать этесиңер го? Давала, да. Канча экземпляр? Мы делали вы делали 3 экземпляра. Bir экземпляр бухгалтерияга, bir экземпляр бистики, bir экземпляр Окстуку, туурабы? Ну почему-то Айнура Дамировна бухгалтериянын акт выполненной работаларын катып салып, биздин руководство билбей калыптыр да. Силерде именно 2 экземпляр бар. Меня вот этот удивляет, Айнагүл же. Понимаете? Меня тоже. Почему она не проводит? Почему? Айнура Дамировнанын айткан сөзү боюнча, Айнагүл же бага кетип коңуз. Айнура Дамировна якобы Оразалиев отчет бербей койду.
деп туруп анан октябрь, ноябрь, декабрь, январь айынын накладнойун бир пачка кылып деп, урматтуу Элдияр Таштемирович деп туруп берет. Орозалиев могу периодка отчет бербей койду. Элдияр Таштемирович должен же был внутренний аудит хотя бы сделать, правильно? Плановый экономический отдел. Мен айтам. Жок, негизинде алып, ошону анан изилдеп, если какой-то материал... Изилдеш үчүн материалдын ответственный лицо сиз керек болчусузбу? Сизди чакырдык беле? Даже надо будет үйүңүзгө деле кат жазбадыкпы? Ошондо келип туруп анан берип коюптуңуз Куатбек экөөбүз. Не, хорошо. Ортобузда аласа бересебиз, бирдеме мындай. Хорошо, Элдияр, аласа Экөөбүздүн ортобузда бир жаман мындай мамиле барбы, же кандай? Жок, болгон эмес. Камера менен келип алып, монтип эметип. Ал байке билбейт эчтекени. Бул жерде мен чечем. Неге дегенде бул сөз мындан чыкты. 4 миллион 300 миң сом каякка кетти дегенден чыкты. А сиз кимди Куатбек каяктан мен таптым мен. Бул жакты мен таптым. Мына мага чалышты, айтты. Эме релизге чыкты деп мынакей. Элдияр, силерден башкачы мага ушинтип чалып атышат. Сиз жеп коюп турсуз. Мынакей бул киши чалып туруп айтты. Сиз иштеген турбайсызбы? Силер 4 миллион бирдеме миң сомду жеп койгонду тастыктап атышат азыр. Ошондо маалымат чыгып кетти. жеген болуп атасыз. Жеген жоксуз да, туура? Мына маалымат чыгып кеттиби? мына маалымат чыгып кетти. Мына 4 миллион 300 миң деп. Растратада бербеди. Акипресс. Жок, аны деген тастыкташ керек Жок, да. ошо маалымат берди. Чыкты, мына растрата деп бербеди. Растрата. Алар эмне деп берет? Ал мен билбейм да. Мен аларды бергиле деп айткан жокмун да. Мен укугумда жок да. Сиздер бул жактан ички бардык нерсени тактабай туруп арыз бергениңиздерден улам ошондой Арыз деген биз жардам катары. Растрата деп берилип атат. Биз жардам катары сурап бердик да. Анан ошондо прокуратура баягы чала чарпык эле ишин Жок, прокурор ошентип келип атат. прокурор тастыктап туруп анан кийин действительно ошондой болсо анан берет да. Азыр андан кийин мына МВДга бериптир. МВД деген азыр текшерип мына буюрса отчетторун келип берип атат Куатбекке. Буюрса мына отчетторун берип атат. Баардыгы бүт материалдын баары бүт бар. Ордунда экен. Мына колуна кагазынан берип турат. Анан эми коомчулукка 4 миллион 300 миң сом Бишкек жарыктан растрата деп чыгып атпайбы? Аны сиз прокуратурадан келип сураңыз. Мен аны. Прокуратура материал силер берип атсаңыз. Биз прокуратура деген ал деген орган. Сиз мындай кылсаңыз болмок. Мындай кылышыңыз керек. Албетте мен сиздин жумушуңузду үйрөтө албайм, мен билбейм. Но мындай 3 экземпляр берилет деп атат, 3 жакка. 3 тарапка берилет деп атат. Ошонун бирөөсү мисалы бухгалтер айтып атат, бул жак отчет бербей койду, жок, эчтекеси жок дейт. Ошонун негизинде сиздер прокуратурага берип салып атасыздар, түшүнбү? Сиз атыңыз ким дедиңиз? Темирлан. Мына азыр бухгалтериядан ошентип берип атасыз. полный бухгалтерия келди. Сиз азыр мага берген сурооңуздун маанисин бухгалтериядан сурасаңыз болот да. Сиз ошонун негизинде бухгалтердин айткан негизинде берип атасыз, түшүнбү? Прокуратурага. Ошентип 4 миллион 300 миң сомдон эмес материалы жок. Ооба. Тактап бериңиздер. Ооба. Түшүнбү? Ооба. Андан бөлөк 2 экземпляр бар беле? Ошондо эле сурап Кайсы экземпляр? Кимде экен ал? Жактан берилген сүйлөшүп атабыз. Жок, мага берилген эмес да. Мен мага берилсе эконом отделы август кел деп сурасаңыз болот беле? Балким силерде бар да. Бул эми сиздин жетекчилик немеңиз эмеспи? Кемчилигиңиз эмеспи? Общий эле сурап эле. Анан кийин даже надо будет юрист. Балким шашып кеткен эмес белеңиз? Биякта юрист даже занимался. Юристибиз бар. Ал киши заниматься этип, биз атайын чакырыктарды кылганбыз. Келип бериңиз, материальный ответственность Орозалиев. Сөз бөлүңүз. Анан кийин келбей койду. Анан кийин биз уже информацияны уже прокуратурага бердик. Жардам бериңиз, мына келбей атат эме депчи. Мойнунда момча материал бар деп. Шашып бергениңиз жөнүндө сөз болот. Эгер шашпай эле мына азыркыдай эле комиссия түзүлүп, өзүңүз айтып атасызбы, комиссия мына баланча түкүнчүдөн түзүлүп. Аны деген МВДнын эмеси менен МВД бизге ошондой. Болбойт белесиз өзүңүз. Мына жетекчи катары мисалы МВДда деле силерден башка деле жумуштар көп алар. Прокуратурада сиздерден башка да жумуштар көп. Ишенесизби? Биз Куатбекени чакырганда өзү келбей койсо, алар бизге жардам бергендей болуп атат да, жардам берип атат да бизге. Байын мына келип бер дедиңиз, келип бердим. Туурабы? Келди. Ооба. Мына келди. Эже тастыктап бүт чыгарды. Ал боюнча проблема жок. Ну почему-то сиз мынакей кол койбой атасыңар го, материалды писать эткен. Ал кол койгон боюнча МВД деген момтоп следователь мынтип айтып атат. Комиссионну жанагантип сизди тапшырды деп туруп, акт түзүп туруп, алып келип бергиле. Анан кийин ошо эгер ошонун баары жабылган болсо, мен ошо делону мен жабам деди. Биз азыр мына комиссия түзүлдү. Эми сиздин отчетуңузду бир сыйра карап туруп, бир-эки выборочно барып туруп, текшерип карап коюп эле, акты түзөбүз. Акт түзөп туруп эле МВДга апарып беребиз. Ошо менен жабылат эмеңиз буюрса. Айтып атасыңар мага жанакы. Мону зачем эметипчи, монтип козгоп, наоборот.
мы навстречу к вам, сиз бизге эметип атасыз, отчет берип атасыз. Анан Андан монун баарын жабып башка, андан атты. башка издар. Сиздин мойнуңузда вообще бир да эме калбайт буюрса, монун баарын жапсак. Жок, анан ошол элеби, же силер дагы менден Башка эчтеке жок. Бирдемеден коркуп атасыңбы? Эчтеке жок. Надо будет мына. Эртең менен саат 8-те келиңиз, чыгабык, чогуу элечи, даже мен деле барайын макул. Бүт баарын эле карап, бир сия карап туруп акт түзүп эле мына. Сизге айткам мына, биздин главный бухгалтер жаңы эже. Сүйлөшкөм. Акты түзүп туруп эле МВДга апарып беребиз комиссионно. Комиссиянын приказын кошуп туруп. Болду ошо менен, ошондо сөйлөшүлгөн да. Жок. Следовательдин требованиясы бул деген. Следовательдин требованиясы болсо чыгып, пожалуйста, карагыла. Ооба, ошондой кылабыз буюрса. Бул атыңыз ким эле? Темирлан мырза көчө чалды. Мен оператымды кошуп берейин. Кайсы эмелер, отчетто эмелерчи, опоралар деп. Бул кишини алып алып, Жакта эч кандай эме жок. запись полный кылып Чыгабыз. Жанакы объектилердичи полный кылып. Биз Арстан менен да сүйлөшүп койдук уже качан чыгалы деп. Эртең чыгабыз буюрса. Анан эми просто мындай да азыр бул жерде дегенчи мен мага башкача эме кылды. Жок, андай жок. Кандай Сиз башка мага эле айтпайсыз кирбейт, мага эле кирип айтпайсыз потеке андай мындай нерселерди. Буяктан экөөбүз 5. Бул материалга азыр кол койсом, всё. Орозалиев азыр материалдарды списать эткенден кийин мен бул жакта 00го чыкканда сөз карабыз бир суроо. Эгерде могу сиздин материалдарыңыз баары так даана чыгып калса, өзүңүздөр айтып атасыз, меники чыгат, мен эчтеке албайм эмесмин. Жок, биз жардам берип атабыз ага да. Биз жардам берип атабыз. Кандай адам боласыз? мыйзам чегине барам. Материалдар толук чыктыбы же кем чыктыбы азыркы күндө андай кыскача. Кыскача материалдардын баарын көрдүк, эмелердин процентовка менен өтүптүр. Мына бүт баарысын жасап бербедикпи? Так ошондой, э? Так, жасап бердик. Бишкек жарыктан чыктык. 4 миллион 300 миң сомдун материалы эмне болгон, кандай болгонун сурадык. Хон мырза, 4 миллион 300 миңдин эмне болгонун түшүндүк, билдик. Сиз айтып бербедиңизби? Эми сиздин мындай кыскача өзүңүздүн оюңуз, ушунча оор болдум деп атасыз, тиги жогоруда айтып бердиңизби? Оор болдум деп атасыз. Мындай айтканда нерв болдум деп атасыз. Эми баар бир тергөөчү чалгандар өзү тергөөчү чалгандар тамаша эмеспи? Эмне деп атат? Кандай дедим? Мен азырчы просто мен күйүп атам да актай жерденчи. 3 миллион эсеби чыкты. Өзүңүз деле уктуңар, 4 миллиондун. Мен көргөн жокмун, мен отчет уккан жокмун, көргөн жокмун. Почему директор ошолор билбейт? Почему директор билиш керек да анын материалдарды каякта турганын? Токтогонуп прокурорго айтыптыр, мен билбейм бул каяка коюлганын дептир. Непосредственно Золотой квадратта турат 3 миллион 300 миң сомдун материалы. Питерский опора госбюджеттен финансирование болгон. Аны мен алып башка жака койгонго мүмкүнчүлүгүм болбойт. Ал үчүн буяктан кандай чыкса ошондой коебуз. Под надзором турат алчы. 4,5 миллион эгерде растрата кылып жеп койгон киши болсом, мен мындай машина айдабайт болчумун. Мына азыр көрөсүңөр. Кайсы кыл? Бул 97-жылык. 97. Ана мына Темирлан мырза бияка мындайдан келсеңиз. Азыр мен айдаш үчүн, артка айдаш үчүн. Мынак. Мына эрге койдум да. Мынак. Задний жок. 2,5-3 миң сомдук эле ремонт. Мынак. Эрде турат, задний бере албайм. Түртүшүм керек стабильно постоянно. Муну канча убакыттан бери ушундай айтып жүрсүз? Буну уже 2 жыл болду Бишкек Светте иштеген. Ушул жакта Бишкек Светтин балдарды, рабочийлерин түртчү. Көнүп калышканда, көнүп калган. Мен эртең токтотом. Кечинде жумуш бүтүп кетип атканда, "Эй, жигиттер" десем, шеф, сиздин заднийиңер жок да" деп түртүп чыгарып коюшат. Артка. Рахмат. Бензенби, ийгилик болсун, иш жеңилдеп өтсүн. Бишкек жарыктагы 4 миллион 300 миң сом жок болуп кетти, растрата болуптур деп чыгарган укук коргоо органдарына суроо тактабай туруп маалымат бермей чарасыңар. Биринчиси. Экинчиси, Бишкек шаардык мэриясына дал ошондой ичинде болуп жаткан жумуштарды тактабай туруп, башка укук коргоо органдарынан жардам сураган Бишкек жарыктын жетекчилигине кандай чара колдоносуңар? Ошол суроолорго мага жооп берсеңиздер жакшы болмок.